Музейдің концепциясы өзгеріш керек. Музей жаңаланыш керек. Музей Қаншадан? 10 келген көреді да, мусор жатқан ұстап қойып өткөргілі. Мен өзім ұялып қалдым. Шот аласыңар, домкомдорыңар жомоқторды жазып барат. Бардығы сонында кварталмен бар. Бұл бірінші эле факт емес. Ал кишинин үстүнөн жазылып аткан арыз күнүнө бир күндө канча кесаровмен операция болду. Республикасынын президенти бизге ишеним көрсөтүп, тапшырма берип, ушул ишти аткаралат, ушул адам деп жоопкерчиликти моюнга илип жөнөткөндөн кийин биз ушул кыргыз элинин алдында өзүбүздүн адамдык, инсандык парызыбызды бир таза аткарып, Ош облусунун алдыңкы өнүккөн, өскөн коррупциясы жок ушул аймактарга чыгарабыз деген, ушул аймактардын катарына кошобуз деген чоң изги тилегибиз бар. Biz ар бир жасап аткан нерсени далил менен, факт менен көзүнө көрсөтүп, ошол кетирген кемчилигине жараша бүт бардык кызматкерлерге жазасын берип атабыз. Президенттин саясатын керектүү деңгээлде мыкты жүргүзүп жаткан Данияр Жаныкуловду колдоп алалы. 30 жылдан бери коррупционерлер элдин канын соруп, өлкөбүздү талаптоноп, жок болуп кетүү коркунучуна кептеген кезде, Алланын амири менен өлкөдө адилеттүүлүктү орнотомун деген ниеттеги Садыр Жапаров да инсан президент болуп, Камчыбек Ташиевте инсандар күнү-түнү тыным албай өлкөбүздүн келечеги үчүн иштеп жатышат. Президентибиздин Кыргызстанды өнүктүрөм деген идеяларын колдоп, колуна кол, бутуна бут болуп, өлкө башчыбыздын саясаты ишке ашып, элдин жашоосуна ылайык системанын түзүлүшүнө салым кошом деген аракетте жүргөн президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкуловду колдоо тобу түзүлдү. Жаныкулов Данияр Төрөгазиевичтин мыйзам чегинде иш алып барып жаткан аракеттери Ош областында мурунку коррупциялык системада жашап көнүп калган кимдир бирөөлөргө жакпай жаткандай. Айтор эртең 13 май күнү Арабан райондук администрациясынын алдына ар кимиси өзүнүн туугандарын, жакындарын үгүттөп, Данияр Жаныкуловду ар кандай жалган жалалар менен элге жана бийлик башындагыларга жаман көрсөтүп, кандайдыр бир ызы-чуу салгылары келип жаткандай кыязы. Ошол себептен эл үчүн иштеп жаткан Жаныкуловду колдоо тобу түзүлүп, Данияр Жаныкуловду колдогон ар бир колдоочуларын катарыбызга чакырабыз. Зыянкечтер, элдин эсебинен өздөрүнүн чөнтөгүн толтуруп көнгөндөр, бийликтин саясатына каршы топтолуп чыкса болот да, эл үчүн жанын үрөп, иштеп жаткан Жаныкуловду инсанды колдоп чыксак эмнеге болбойт экен. Ушундай азаматыбызды колдоп, коргоп албасак, өлкөдө адилеттүүлүк орношунан үмүт кылбай эле коелу анда. Албетте, өлкөдө адилеттүүлүк орнош үчүн коомчулук жапа-тырмак киришип, баарыбыз бирге аракеттерди жасашыбыз керек. Эртеңки ийгилигибиз бүгүнкү биздин аракетибизден да көз каранды. Аракет жакшы болсо, эртеңибиз, келечегибиз жакшы болот. Ынтымакта, биримдикте президентибиздин саясатын колдоп, мыйзамдуулук үчүн, карапайым калк үчүн иштеп жаткан Жаныкуловдой азамат менен биргеликте жаркын келечекке кадам таштап, өз жашоолорубузду оңдойлу туугандар. Facebook колдонуучусу Жусупбек Кадырбеков.